Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсың жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белгі Қамал бағын ойлорго дейм Күлкі менен күмөндөрдү жеңгин Өнөрүң болса өргө чапкын Досум ойлы бостун элиң эмне дерин Мына, келініздің қолынан ызғы чай ішкен келдік. Сынайлы келдік. Қанекей. Көрөлү, көрөлү. Ке. Құдағы бар келе. Түйінен қойып бар, Кеш, ке. Ай, қортайсың. Не ал? Жақша есі ғой. Шындай қояды бекен, Көрөлү. Мен қойды сыйлап қойсы көрмеш. Мына саға. Уважение мені. Қына. Мына. Тамағын көрөлім. Әр башкек арат. Ке, құда. Шарпа. Ай, сықынай. Чыты сон кен. Не қолыммен жеймін бе? Рахмат. Ай, қызым ай. Ай, сон бар. Чайыңыз сық екен. Шорпаңдағы дамды екен. Ай, өмірің ұзын болсын алтын. Ушынты өле қызматта жүре бер. Азаматсың. Молодец. Ай, шындай сон бол, шындай сон бол. Ай, пирожныйлар, вообще сон деген ай. Мыза, ушын бір рецептін мен қатты кеме жазып барып қойшы. 5. Амаға жаққан жоқ. Чайым ұздақ кел. Сап-сары. Тамағым ұздақ. Петрушканы не перевариваю. Ошондуктан мен ошондой татыктуу бааларды койдум. Жок эме да. Жакшы жердин кызы экен. Өзүңөр көргөндөй, оңолот да. Тамак деген бүгүн болбосо эртең жакшы болот. Чай бүгүн болбосо эртең жакшы болот. Андыктан сага батабызды берели, кел. Өмүрүң узун болсун. Көптү төрө. Биздин тиги бала менен бакылуу бол. Эки жакты бирдей караган келин бол. Сөз ташыбай, төз ташыган келин бол. Ошо? Бактуу болсун. Ал елдейм да, омин. Мына, эртең мындан дагы башка экзамендерди бар, ошонун баарын өтөсүң. Кеттик. Мен анан кече туулган күнгө барсам, экөөбүз урушуп кеттик. Киммен урушуп кеттиң? Макс менен. Опять Макс. Ошо Макс надоел уже. Мен сага башын айткам, сүйлөшпөй эле кой, жөн эле кой деп. Башын эле жакчу эмес ал мага. Аны даже достору сыйлабайт деп билесиңби ошону? Кебетесин ине жеген итте маймыл. Натуральный маймыл. И вообще эмне кыласың? Таштап салчы аны. Анан не болду?
ошентип Айка менен урушуп кеттик. Сүйлөшпөй калдык. Ой, койчай, эртең эле жарашасыңар силер. Билем го силерди. Жарашпай калдык. Ой, жарашасыңар эми. Андан көрө моң карасаң, сонун приложение экен. Биз Макс экөөбүз жарашпадыкпы? Жакында үйлөнөбүз. Ой, мен сага башында эле айтпадым беле, ал жакшы бала деп. Билесиңби, мен сага айткан башында эле. Ал сонун бала, андай бала менен урушпаш керек, чын. Экөө өлү парчкасыңар. Ал Макс эме болом, красавчик, лапочка ғой. Жеп салгың келет го. Бактуу болгула, алчка. Молодцы, бак урушпа, макулбу? Мага да ушундай жигит болгондо. Анан? Ошентип Айка менен жарашып кайра сүйлөшүп баштадык. Ой, эртең эле урушасыңар. Билем го силерди. Урушпайбыз, болду. Ой, урушасыңар. Урушпайбыз. Что-то жагында айтпай жүр кет. Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикада алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Сен эрежелерди жаттадыңбы? Ооба. Бүгүн жолго өзүң турасың, түшүндүңбү? Макул. Точно билесиң эрежелерди? Билем. Могу эмне знак? Знакта билем да, берчи. Мен баарын билем. Пункт муктун баарын билем. Салам алейкум, баке. Лейтенант Алиев. Причина остановки. Неме? Я? Баягыл. Неменичи? Причина остановки. Кете бериңиз. Кine статьялар жаттап алып, жумушка чыкпайсың. Кете бериңиз. Актоо, баке. Салам алейкум, лейтенант Алиев. Байкесі, білін, праваңызды берсеңіз. Эме? Сүйлөшпөйлү? Сүйлөшпөйлү? Сүйлөшпөйлү дейсер? Келген сүйлөшөлү. Биздин бала турбай, келиңиз. Причина дейсер, да? Сүйлөшөлү, жүргүлө. Эме? Кандай анан? Жакшы? Ушуналар көп. Кандайсың? Айлык алдың? 20 миң сом? 20 000 сом? Кудай буйруса, жыргап жашайбыз. Жаным, квартиранын акчасын дароо бөл. Квартираныкы? Эме, коммуналкаң? Дүкөндөгө жа карыздап аткан, 5 000 сом карызым жөн. Кулак мээсин жейдирбей берип койчу. Продукты. 2 000 сомго. Бир айга. Интернет. Ошондо 1000 сом алат экен. Бир айга. Жаным, мен троллейбус менен эле жүрүп турам. Жашоо татаалды отпойбу? Мен анда жумушка жөлөп барып турайын. Айлыгым 50 000 сом болгондо, Сом болмок экен, 50 000 сом айлык болгондо барына жетмек экен да. Такси менен жүрмөк экенбиз, Кафеге бармакпыз. Кафеге дагыбы? Айлык алдыңбы? İyi de. 50 000 сом? Эмнеге? Кандай чым неге? Көтөрүлдүбү? İyi de. Абышкан, менин абышкан. Анан неме Бөлүштүр. Магыш жер аябай жагат жашабасын. Так. Квартплатаң сразу. Карыздарын көбөйгөн эмес беле жок беле? Кичине бар. Ичинде канча? Эми ары бери басканыма берип эле кой дем.
Так, жазғыға киім алалы. Мен, о жетіп бос керек, ал жаным бояққа телевизор алып қоялықшы. Анда батыр, анда туфли алып қойсаң, мына телевизорға қошасың, мына оны. Мейлі. Ошондо 5000 сом аша табай бир айга. 5000 сомго азыр кантип ким жашамак эле? 5000 эле сомбу? Жашоо татаал. Айлыгым бир 100 000 болгондо, 150 000 эле кылчы, пилдигени салып. 150 000 мессара. Хоппа. 150 000 сом айлык деген ушул экен, мына. 150 000 сомбу? Распанга да башка акчам жок болчу. Кудай буйрса жашай берсем. Ооба, анан уруксат берсең бир аз бөлүштүрө койсок кантип? Ай жанагы байга аттындар 10 000 сомдон шерин ойноп атыр. Ойной бербейинби, 12 000 сом. Байдын да байлыгы жууп калар. Так, дагы эмнең бар, Анан деген кызыңдын жанагы телефону бузулуп калыптыр. Мен кымбатын алып берип кой. Абышкам, бул тиги телевизордо мыйтытпай чоңураак кылсак, душмандын көзү келсе дагы кичине. Жок, мындай чоңураак эмес, чоңураак кылалы, Чоңураак. Чоңураак. Так, дагы эмне деп аттың эле? Үстү башымды жаңыртып алсам абышкам. Ичиңди жаңырткан бир нерсе барбы? Эме үстү башыңа. Жакшы болбоду. Анан канча миң сом калды? Батыргал эле, батыр. Азык-түлүккө алып кой, азык-түлүккө алып коелу. Тамак жейбиз деп атам. Кафе-мафеге барабыз. Канча сом калды? 50 000 сом. 50 000 сом эле калат экен. Кокуй, 50 000 сомго эмне деген жашоо болот я? Эмне аласың? Жашоо орлоп бартат. Бир айга 50 000 сом жетеби анан? Жетпейт да бул. Ай абышка. 300 000 сомду. 300 000 сомду кимиштен керек? 300 000 сомду кайлап болгону. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз, дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Ошо жүрөбүз ошон. Окуулар кандай? Жакшы, жакшы. Бизде да жакшы, айылда. Айылда жакшы. Кел ал. Го. Бүткөнгө эме. Үйрөн да? Мандарин көптөн бери желек болчу. 40 жылdır салбек алганбыз ошону, төлөп атабыз акырындан. Аларды мусорго кыргытып жейли. Меники баягы эле контракт көбөйүп кетти 5000ге. Баса, мен пакетке кийимдер даярдап койгом да. Жоку? Жоку. Пакетке кийимдер даярдап койгом дейм. Мен кийбей калгам. Алып кетесиң? Жо. Кийим бар айылда тиги, жөн эле кой. Баса, баягы картошка бербедиңер беле? Сом экен. Бир ай жедик го. Кече эле төгөнүп калдым. Биз айылдан берген картошканы жедиңерби? Ооба. Тетиги кайсы картошка? Ой, бул магазинден алып келгенмин бүгүн эртең. Чирей. Жакшы. Кийим дейсиңби? Кийим. Канча баштык? Бир баштык даярдап койдум. Сон куртка бар. Отура аламынбы? Жей берейин да. Жей бер. Банан дейсиң? Ошондой 256 гигабайт память, масло, коробкасы менен. Масло, айфон. Өзүңөр калып атасың? Ооба, кымбат болсо деле өзүм алып алайын. Айфон да булчу. Мечтам. Все, буйрсын. Болду, эми айфон көтөрөт экенмин да. Рахмат, айфон.
О жаным, манты жасап атасың ба? Атайын обед қылған жоқпын мен. Тейбе. Жан, саға... Бар қолым жүк келші. Сағым не болды, жан? Ештеке. Жоқ, қайтсаң? Не болды? Ештеке болған жоқ. Түсіндірбейсің ба? Бүгін өкөсін танышқанымызға 8 жыл болды. Сен ұмытып қалдың. Жыл сайын ұмытып бересің. Саған не? Саға бары бер. Жоқ, жан, мен ұмытқан жоқпын. Мен атайын мындай сюрприз қылып, мына белек алып қойғам, жан, қарайшы. 8 жылда айфон, жан. Айфон, жан, рахмат. Қантылы Мен ұмытып қалайын. білген, сен ұмытмағым емессің. Мен айфон сұратпадым. Ұшылды, жан. Жан, рахмат. Қантылы ұмытып қалайын, жан. Жан, мен сен ұмытпайсың. Ешқашан ұмытпаймын, білесің бе? Рахмат, жан. Мен сені жақсы көремін, жан. Ай, көкөчкөндөр кандайсыңар, жакшыбы? О, бул эмне телефон? Магабы? День почтальонаға деппи? Ой, алтындарым, түбө эле койсоңор болмок эми. Айфон эми бул кымбатты макул. Рахмат алтындарым, келгилечи, келгиле. Рахмат. День почтальонунда унутпай карачы, эстеп кой. Чоң эне, бул мага чедекти 5 күн бүткөнгө белекпи? Рахмат. Мен атайынем мурунтадан бери бизнес ачабыз деп кыялданып жүрүшөт. Апам болсо сыр, быштак, сүт азыктарды жасаганды аябай жакшы билет. Кайра иштетүү боюнча ой мага абдан жакты. Анткени бул аябай пайдалуу нерсе. Бул бизнеске канча акча кеткенин санагандан кийин мен атайынеме жардам берейин деп чечтим. А менин актерлук кесибимден тышкары өзүмдүн үйүм жанында чакан дүкөнүм бар. Жана ошол дүкөндү чоңойтуп өнүктүрөйүн деген, бирок ага акча керек экен. Менин кесиптештерим бизнес жөнүндө ойлонуп жүрсө, мен машина алууну кыялданып жүргөм. Анткени мен 2 жумушта иштегендиктен мага машина аябай керек. Сонун чечимге келдик. Мага жана менин үй бүлөмө эң пайдалуу тандоо бул РСК банктан кичи жана орто бизнестер үчүн дайындалган кредиттер. Алло апа, буйрса эртеңки күндөн баштай берсек болот. Акча таптым. Мындай насыялар 2-ден 4 жылга чейин жана пайыздык чейин 14-18%ке чейин берилет экен. Жана эң башкысы, насыянын суммасы 100 миңден 35 миллионго чейин алса болот экен. Сонун эмеспи? Бүт башка маалыматты РСК банктын сайтынан алсаңар болот. Кыргыздар эмнеге кечигет, эмнеге бизде ушундай стереотип бар, эмне так убактысында келсе болбойбу? Ушул суроону биз ортого салып бүгүн талкуулайбыз. Алгачкы конок бар бизде, тосоңуздар. Эркинбаев Усен бизде конокто. Тосоңуздар. Эркинбаев Усен бизде конокто, колчолор болсун. Кечип атат. Эртирчен койт белгирмей. Эфирге да кечикпек беле. Урматтуу туугандар, тилекке каршы биздин конок кечигип аттыр. Биз ал убакытты такыр кетирбестен дүйнөлүк статистикага көңүлүңүздү бурабыз, анда эмесе экранга. Дүйнөлүк кечиккендердин гидромет маалыматына ылайык. Германияда +10, +15 секундка чейин кечигишет. Россияда мезгил менен +20, +21 мүнөткө чейин кечиккендер бар экен. Ал эми Кыргызстанда +1, +2 саатка чейин кечигишет. Кечигүүнүн дүйнөлүк статистикасы ушундай экен, а биздин конок дагы эле кечигип атат, кечигип атат да. Ошондуктан биз эфирди уланта берели. Бизде ушул кечигүү боюнча эксперт бар, ушул экспертке сөз берели. Эми кыргыздар кечигип атса, кечигип атам деп ойлонбойт ал. Ал мен кыргызча келдим деп ойлонот да. Туура кылып атам деп ойлонот. Кечигип атам дебейт ал. Туура келдим деп ойлонот. Мен ойлоп атам, бул маселенин түү бул өзү сөздөн башталат да, кыргызча деген үчүн да. Эгерде биз кечиккендерди кыргызча эмес, мындай монголчо деп койсок, мисалы, кечикпей келгенди немисче дебей, кыргызча деп койсок, ошондо мына кыргыздар эми патриоттор да, немисче келгиси келбейт, алар кыргызча келгиси келет. Ошондо балким жакшы ой болду, экспертке кол чабуулар болсун, жакшы ой болду.
Эмне болду тиги конок? Чалдыңарбы? Ооба, чалып атабыз. Эмне экен? Аз келем дейт. Биз уланта берели. Статистика боюнча кыргыздар кайсыл жакка көп кечигет? Албетте тойлорго кечигет экен, тойлорго. Эмне себептен тойлорго? Ошону дагы эксперттен сурайлы. Колчалар болсун. Эми кыргыздарда мындай да. Той ээлери конокторун саат 6-да тойду баштайбыз деп 5-ке чакырат. А тиги коноктор эми биз 6-га чакырып атса той 7-де башталат экен да дагы анан чогулуп жыйналып келчекте саат 8 болот. Анан чогулуп башталса той 9-да башталат. Мен бүткөндө тете түнкү саат 2-1 чейин кечигит. Мунун баары мындай да. Күткөндү жаман көрүшөт да. Барып алып ошол жерде жарым саат отуруп калган өзүнүн убактын кетирген жаман көрүшөт. Ошондуктан калган 300 кишинин убактысын кесип очпайбы каалагандай. Түшүнүктүү, урматтуу туугандар, тойлорго бараканда дагы убакытты өзүбүз жакшылап карайлы. Биз болсо жанагы кечип аткан конокко чалып көрөлүчү. Каяка жетип калыптыр. Алло. Усен мырза. Саламатсызбы? Сиз бүгүн бизге эфирге келмексиз. Каяктасыз? Эфирди баштаганбызда. Бартам мен, пробкадамын. Каякта пробкада? Цумда. Пробкасы жакшы го. Мейли эми. Аз келип калыптыр. Цум биякта эле да. Урматтуу туугандар, конок келечекте биз эксперттен дагы сурайлы. Ошондо биз ушул кечигүүнү жое алабызбы? Эч нерсе кыла албайбызбы же кандай? Окумуштуулар менен биз өтө көп изилдеп, атайын ушул эксперимент, чоң эксперимент даярдаганбыз. Бир немисти Кыргызстанга алып келип, балким бул жанагы жерге таасир этеби дедик да, биз эми Кыргызстанда өтө жакшы да жашоочу. Анан бир кыргызды Германияга бардык. Балким ал жерден кыргыз кандай болуп калат, анан бул жерден немис кандай болуп калат текшерип көрөлү дедик да. Анан ошо экспериментти баштайлы дегенбиз. Анан кыргыз аэропортко кечигип барып калып, учпай калып, анан ошентип эксперимент болбой калган. Байкуш эксперимент дагы ушинтип жөн эле кете берген турбай. Мейли эми. Биз жанагы келе аткан конокко чалып көрөлүчү да бир жолу. Алло. Да, Усен мырза, сизди күтүп калдык. Сиздин оюңуз бизге маанилүү эле. Биздин эфир башталып ортолоп калды. Каяктасыз? Неме, кийинип атам мен. Я? Жо, байке. Мейли. Ай, кыргыз элим. Ушунайда болмок беле. Бул деген неуважение турабы кыргыз элим? Ушуну кантип адамдар күтүрөт, а саат кечки 9 болду. Менин той бар болчу. Мен кеттим. Алло. Мына келтем, прокуратура. Пип. Айдайсыңбы? Келтем. Той бар. Катыке, сен эмне отурасың? Кеттик ай. Жолдон баратып, эмеге салонго кире кетели. Бол кеттик. Биз тиги жанагы конокко чалып көрөлү. Тиги эфирди биз улантабыз да. Алло. Усен мырза, Эркинбаев, Усен мырза, сиз каяктасыз? Мен неме, коноктор келип калган үйгө. Кандайча, келбейсизби ошондо? Жок, бара албайм го. Кандайча элди бар нубара кылып байка, башына эле айтып белең анамай? Нарындан келген. Жок, эми урматтуу туугандар, биздин конок тилекке каршы келбей калды. Ошондуктан бүгүн эфирди ушуну менен жыйынтыктасак эле болчу да, анткени. Кандайча? Эксперт. Ушундайча эле эксперт. Келбей калбады. Эмне кылды? Мен күндөөлөнбөсүн. Жок, макул, болбой калды, макул. Бар, коштошпойн. Урматтуу туугандар, Элинмей долбоору кайрадан ободо болду өттү. Эч качан эч жакка кечикпегиле, тойлорго кечикпегиле, эфирге кечикпегиле. Ошондо баары жакшы болот. Бардыгы. Рыскелди Актанов болдум. Түшүнүктүү. Көрүшкөнчө, жолугушканча. Сен неге? Чоң рахмат. Өзүң карагандан баардыгын караганда мен 2 саат эртең чакырдым. Мен билген жокмун да мотугулам. Эмне турдуңуз? Ассаламу алейкум достор. Элинмей долбоорунун көрөрмандары, биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, жакшы көрөбүз. Баарыңыздар биздин каналга жазылгыла, 1-1 ТВ, 1-1 ТВга жазылгыла, анткени ушул каналдан биринчилерден болуп биздин чыгарылыштарды көрөсүздөр. Кыскасы силерге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. YouTube'га киребиз, 1-1 ТВ каналына жазылабыз. Комментарий жазгыла, биз окуйбуз, Кыргызстандын өсүп бараткандан белги, камалбагын ойлорго дей. Күлкү менен күмөндөрдү жеңгин, өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостун элиң эмне дерин.